Алло, саламатсызбы? Саламатчылык. Биз банктан чалып атабыз, сизди куттуктайбыз. 1 миллион сом утуп алдыңыз. 1 миллион? Машалла. Каражатты колуңузга алыш үчүн картаңыздын астындагы жана артындагы номерин сүрөткө тартып жиберишиңиз керек. Каражат 3 күндө түшөт. Карточкамдын алдыдагы артыдагы эки жагын жөнөтөмбү? Ооба, ушул номерге WhatsApp'тан жибересиз. Анда азыр сизге жөнөтүп коем WhatsApp'ка кирип. Ушул номер WhatsApp номериңиз. Макул, рахмат, жакшы болуңуз. Чоң рахмат. Assalomu alaykum, Алексей Абдулласов, ден саулыктар. Шүгүр, өзүң кандай? Жаман сак-сак эле, кийин сүйлөшөбүз, айтып беребиз, шашпай. Буга эмне болгон? Көңүлү өтө жогору. Assalamu алейкум. Алейкум ассалам. Не болду досум? Өткөндө эле маңайың 5 жүргөнсүң, бүгүн жокпу? 3 күн мурда акча утуп алган болчумун, 1 миллион сом. Миллион? Миллион утуп алган болчумун. Ал жакчакта ошо карточкаңдын алдын, аркасын тартып жөнөт деген болчу. Ошону тартып жөнөткөм. Ал картанын ичинде мен акчам бар эле, андан сырткары берки контрактка деген да акчам бар эле. Ошолордун баары жок. Мен алдамчыларга дуушар болуп калдым окшойт. Биринчи изилдеп көрүш керек, чынбы, жалганбы. Андан кийин анын кадам ташташ керек да, калганына. Ошондуктан баарыбыз медиа сабаттуу болушубуз керек да. Бардык эле маалыматка ишенип ээрчи бербей, сынчыл ой жүгүртүшүбүз керек.